Саламатсыңар балдар, маанайыңар кандай? Азыр бүгүнкү сабагыбыз көркөм өнөр сабагы. Сабактын темасы архитектура. Сабактын максаты архитектура жөнүндө кеңири маалымат аласыңар. Элестетүү жөндөмдүүлүгүңөр, кыялданууңар, кабыл алууңар, эске тутуу жөндөмдүүлүгүңөр, чыгармачылыгыңар өнүксө, тактыкка, тазалыкка, жыйынтык чыгарууну билсеңер, биз сабактын максатына жетебиз деп ойлойбуз балдар. Архитектура бул курулуштарды долбоорлоо, имараттарды куруу жана кооздоо өнөрү болуп эсептелет. Байыркы замандарда эле адамдар архитектура менен алектенишкен. Көркөм чыгармага тете келген храмдарды, сарайларды, чептерди, шаарларды курушкан. Грек жана латын тилинде архитектура сөзү бирдей мааниге ээ. Архи жогорку тектон курулуш, архитектор жогорку, негизги куруучу болуп эсептелет. Эмне үчүн үй салышат? Адам өзү жана үй бүлөсү үчүн үй салат. Эмне үчүн үй салуу керек? Биринчи кезекте коргонуу, сактануу, жашынуу үчүн там салат. Эмнеден? Кимден сактанат? Жамгырдан, кардан, шамалдан, сууктан, ысыктан, күндөн, кум учурган шамалдан коргонот балдар. Ошондой эле жапайы жаныбарлардан да сактанат. Үй адам тарабынан курулган турак жай болуп эсептелет балдар. Жаныбарлар, курт кумурскалар, канаттуулар да өз үйүн салышат. Жерде жашаган ар бир жандын өз үйү, мекендеген жайы, турагы, чеби болот. Үй адам түнөгөн же бала кезинен бери жашаган жай эле эмес. Адам өзүн коопсуз сезген, сырткы чөйрөдөн сактанган, эс алып, күч топтогон турак жай болуп эсептелет. Архитектура түрдүү мезгилдерде. Таш тууру, байыркы дүйнөнүн архитектурасы, антикалык архитектура, роман стили, готика стили, кайра жаралуу архитектурасы, барокко, классизм, модерн, хай-тек болуп бөлүнөт балдар. Хай-тек азыркы заманбап балдар. Англис тилинен которгонубузда жогорку технологиялар 20-кылымдын аягы, 21-кылымдын башындагы архитектуралар жана дизайнердик стиль болуп эсептелет балдар. Хай-тек стили аткарган кызматына, илимий маанисине негизделген жогорку технологияларды пайдаланууга багытталган. Мисалы, Дубай жана башка шаарларды алсак болот. Заманбап. Архитектуранын түрлөрү. Искусствонун түрү катары архитектуранын өз тармактары менен багыттары бар. Бул бир нерсени жаратуу, долбоорлоо искусствосу болуп эсептелет балдар. Кооз жана бекем, ыңгайлуу курулуштарды адамдар пайдаланыш үчүн салуу. Архитектура бизди ар жерде курчап турат. Көлөмдүү курулуш архитектурасы. Көлөмдүү курулуш архитектурасы турак жайлар, коомдук имараттар, мектептер, театрлар, стадиондор, дүкөндөр жана башка өнөр жай курулуштары, заводдор, фабрикалар, электростанциялар жана башкалар. Ушуларды эсибизден чыгарбашыбыз керек балдар. Ландшафттык парктык архитектура. Бул кесипте скверлерди, гүл бактарды, парктарды, чарпаяларды, көпүрөлөрдү, фонтандарды, тепкичтерди, үйлөрдү кароочу атайын адистер иштешет балдар. Алар аймактарды жашылдандыруу, жасалгалоо, кооздоо, өстүрүү иштери менен алектенишет. Эс алуу жайларын түзүү, үйлөрдүн келбетине көп көз салуу кызматын аткарышат. Шаар куруу. Калк жашаган мегаполистерди, шаарларды, айылдарды долбоорлоо жана куруу болуп эсептелет. Шаар куруучулар шаардагы тарыхый мааниси бар эски курулуштарды сактоо жана калыбына келтирүү иштерин да жүргүзөт. Биздин Ош шаарыбызды алайлы, балдар. Биздин Ош шаарыбызда дагы көптөгөн заманбап үйлөр түшүп жатат, балдар. Көрүп атабыз. Биздин
жашаган жерибизде дагы. Балдар, сабагыбыз жактыбы? Ушул бүгүн сабагыбыз аяктады. Үйгө тапшырма балдар. 60-беттен 61-беттен китебиңерден карап, мен көрсөткөн темадан да карап, өзүңөр каалаган жеринен сүрөт тартып мага жөнөтөсүңөр балдар. Сабагыбыз ушу менен аяктады. Жакшы калгыла.